Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, өзүңүздөр билгендей, жаңы сунушталган конституциялык долбоор азыркы учурда Жогорку Кеңеш тарабынан талкууланып жатат. Айрыкча башкаруу органдары алардын милдет укуктары тууралуу эл өкүлдөрүндө кызыккан суроолор көп жаралып жатат. Албетте долбоорду азыр талкуулап калышыбыз керек, анткени өлкөнүн саясий, экономикалык, социалдык өнүгүүсү мына ушул биз сөз кылып жаткан конституциялык мыйзамдарга көз каранды. Биз бүгүн 76 беренеден 80 беренеге чейин сөз кылабыз. Бул экинчи глава Кыргыз Республикасынын мыйзам чыгаруу бийлиги деп аталат. Башкача айтканда, бул бөлүмдө Жогорку Кеңештин депутаттарынын милдет укуктары кенен кесири камтылган. Жетимиш алтынчы берене, биринчи пункту. Жогорку Кеңеш Кыргыз Республикасынын парламентте жогорку күлчөлүктүү мыйзам чыгаруу бийлигин жана өз ыйгарым укуктарынын чегинде контролдук функцияларын жүзөгө ашыруучу орган. Экинчи пункту. Жогорку Кеңеш 90 депутаттан турат жана 5 жылдык мөөнөткө шайланат. Шайлоо күнүнө карата 25 жашка толгон жана шайлоо укугуна ээ Кыргыз Республикасынын жараны Жогорку Кеңештин депутаты болуп шайлана алат. Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо тартиби конституциялык мыйзам менен аныкталат. Үчүнчү пункту. Жогорку Кеңештин депутатын чакыртып алуу мүмкүнчүлүгү конституциялык мыйзамда каралган тартипте жана учурларда ишке ашат. Төртүнчү пункту. Жогорку Кеңештин депутаттары фракцияларга жана депутаттык топторго бирге алышат. Албетте биз башкаруу системасы толук кандуу өзгөрүп аткандан кийин парламенттин ыйгарым укуктары бир топ кыскарат. Мурда азыркы колдонуудагы мыйзам боюнча партиялар, фракцияларга биригип, фракциялар коалициялары биригип, андан ары өкмөттүн курамын, структурасын, программасын бекитип келген болсо, андай укук келечекте кабылданып калса, ал башкы мыйзамда жок. Эң негизгиси парламент өзүнүн мыйзам чыгаруу ыйгарым укугун, ошондой эле көзөмөлдөө функциясын калына күчөтүү маселеси караш керекпиз. Ошондой эле өкүлчүлүк функциялары. Андан башка сот, эсептөө палатасы, башкы прокуратура, акыйкатчынын отчетторун, маалыматтарын угуу функциялары калып атат. 77 берене биринчи пункту. Жогорку Кеңеш өзүнүн биринчи сессиясына шайлоочулардын жыйынтыктары аныкталгандан кийин 15 күндөн кечикпестен чогулат. Экинчи пункту. Жогорку Кеңештин биринчи жыйналышын Жогорку Кеңештин жашы улуу депутаты ачат. Үчүнчү пункту. Жогорку Кеңештин биринчи жыйналышы болгон күндөн тартып, мурдагы чакырылыштагы Жогорку Кеңештин депутаттарынын ыйгарым укуктары токтотулат. Төртүнчү пунктта. Жогорку Кеңештин жаңы шайланган депутаттарынын ыйгарым укуктары алар ант берген күндөн тартып башталат. Жетимиш сегизинчи берене биринчи пункту. Жогорку Кеңештин депутаты депутаттык ишине байланыштуу айткан ой пикирлери же Жогорку Кеңештеги добуш берүүнүн жыйынтыктары үчүн койгунтукка алынышы мүмкүн эмес. Депутат кылмыш үстүндө кармалган учурда сырткары учурларда жазык жоопкерчилигине тартууга Жогорку Кеңештин депутаттарынын жалпы санынын көпчүлүгүнүн макулдугу менен гана жол берилет. Экинчи пункту. Жогорку Кеңештин депутаты депутаттык ишин мамлекеттик же муниципалдык башка кызмат менен айкалыштыра албайт. Жеке ишкерликти жүргүзүүчү коммерциялык уюмдарда же байкоочулар кеңешинин курамына кириши мүмкүн эмес. Жогорку Кеңештин депутаты илимий, педагогикалык жана башка чыгармачылык иштерин аткара алат. Мыйзам чыгарууну бир гана Жогорку Кеңеште ошо мыйзам чыгаруу укугу бар. Анан бүт бардын эле мыйзам чыгаруу президентке берилип калыптыр, мыйзам чыгаруу парламентке берилип калыптыр деген бул сөз туура эмес сөз. Алар мыйзамды демилгелөө укугу бар алардынчы. Алар мыйзамды иштеп туруп, ошо мыйзамын демилгелеп сунуштайт Жогорку Кеңешке. А Жогорку Кеңеш алабы, албайбы, ал башка иш. Жетимиш тогузунчу берене биринчи пункту. Жогорку Кеңештин депутатынын ыйгарым укуктары тийиштүү чакырылыштагы Жогорку Кеңештин ишинин токтотулушу менен бир учурда токтотулат. Экинчи пункту. Жогорку Кеңештин депутатынын ыйгарым укуктары төмөнкү учурларда мөөнөтүнөн мурда токтотулат. Биринчи. Ал депутаттык ыйгарым укуктарын токтоткондугу жөнүндө жазуу жүзүндө арыз бергенде. Экинчи. Жарандыктан чыкканда, башка мамлекеттин жарандыгын алганда. Үчүнчү. Депутаттык мандатты чакыртып алганда. Төртүнчү. Депутаттык ыйгарым укуктарды аткаруу менен айкалышпаган башка ишке которулганда же ишин таштабаганда.
5. Шайлоолор жараксыз деп табылганда. 6. Туруктуу жашоо үчүн Кыргыз Республикасынын чегинен чыгып кеткенде. 7. Депутат сот тарабынан аракетке жөндөмсүз деп таанылганда. 8. Ага карата соттун айып коюу өкүмү мыйзамдуу күчүнө киргенде. 9. Bir сессиянын ичинде Жогорку кеңештин жыйналыштарында себепсиз 10 жумушчу күнү жок болгондо. 10. Анын дайынсыз жок болгондугун же өлгөндүгүн жарыялоо жөнүндө соттун чечими мыйзамдуу күчүнө киргенде. 11. Депутат каза болгондо. 3. пункту көрсөтүлгөн негиздер боюнча Жогорку кеңештин депутатынын ыйгарым укуктарын мөөнөтүнөн мурда токтотуу, буга негиздер пайда болгон күндөн тартып 30 календарлык күндөн кечиктирилбестен шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча Борбордук комиссиясынын чечими менен жүзөгө ашырылат. 80-ci берене 1. пункту. Жогорку кеңеш 1. Конституцияда белгиленген тартипте ушул конституцияда өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизет. 2. Мыйзамдарды кабыл алат. 3. Мыйзамдарга расмий чечмелөө берет. 4. Мыйзамда аныкталган тартипте эл аралык келишимдерди ратификациялайт жана денонсациялайт. 5. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик чек араларын өзгөртүү тууралуу маселелерин карайт. 6. Министрлер кабинетинин төрагасын, анын орун басарларын жана министрлер кабинетинин мүчөлөрүн дайындоого макулдук берет. 7. Республикалык бюджетти бекитет. 8. Республикалык бюджеттин аткарылышы жөнүндө министрлер кабинетинин ар жылдык отчетун угат. 9. Кыргыз Республикасынын административдик аймактык түзүлүшүнүн маселелерин карайт. 10. Мунапыс жөнүндө актыларды чыгарат. 2. пунктум. Жогорку кеңеш 1. Президенттик шайлоону дайындайт. 2. Конституцияда көрсөтүлгөн тартипте президентке референдум өткөрүү боюнча сунуш киргизет. 3. Жогорку кеңеш 1. Адилеттик иштери боюнча кеңештин сунушунун негизинде президенттин сунуштамасы менен Жогорку соттун жана Конституциялык соттун судьяларын Жогорку кеңештин депутаттарынын жалпы санынын жарымынан кем эмес добушу менен шайлайт жана конституциялык мыйзамда каралган учурларда президенттин сунуштамасы менен аларды кызматтан бошотот. 2. Президент тарабынан көрсөтүлгөн талапкерлерге Конституциялык соттун жана Жогорку соттун судьяларынын арасынан төрагаларын 5 жылдык мөөнөткө дайындоого Жогорку кеңештин депутаттарынын жалпы санынын жарымынан кем эмес добушу менен макулдук берет. 3. Судьялар кеңешинин сунушунун негизинде конституциялык мыйзамда каралган учурларда президенттин сунуштамасы менен Конституциялык соттун жана Жогорку соттун төрагаларын кызмат ордунан бошотууга макулдук берет. 4. Конституциялык мыйзамда көрсөтүлгөн тартипте сот адилеттиги иштери боюнча кеңештин курамын бекитет. 5. Президенттин сунуштамасы боюнча Улуттук банктын төрагасын шайлайт. Мыйзамда каралган учурларда аны кызматтан бошотот. 6. Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча Борбордук комиссиянын мүчөлөрүнөн 2-ден 1-ин президенттин сунушу менен, 2-ден 1-ин өзүнүн демилгеси менен шайлайт жана мыйзамда каралган учурларда аларды кызматтан бошотот. 7. Эсептөө палатасынын мүчөлөрүнүн курамынын 3-төн 1 президенттин сунушу менен 3-төн 2-син өзүнүн демилгеси менен шайлайт. Мыйзамда каралган учурларда аларды кызматтарынан бошотот. 8. Акыйкатчыны омбудсменди шайлайт жана мыйзамда каралган учурларда кызматтан бошотот. Аны жазык жоопкерчилигине тартууга макулдук берет. 9. Акыйкатчынын омбудсмендин сунуштамасы боюнча акыйкатчынын орун басарларын шайлайт жана мыйзамда каралган учурларда кызматынан бошотот. Аларды жазык жоопкерчилигине тартууга макулдук берет. 10. Президенттин сунуштамасы менен башкы прокурорду дайындоого бошотууга жана жазык жоопкерчилигине тартууга макулдук берет жана Жогорку кеңештин депутаттарынын жалпы санынын жарымынан кем эмес добушу менен макулдук берет. 11. Мыйзамда каралган учурларда башкы прокурорду кызматтан бошотуу тууралуу Жогорку кеңештин депутаттарынын жалпы санынын 3-төн 1-инин демилгесин Жогорку кеңештин депутаттарынын жалпы санынын 3-төн 2-синин көпчүлүгүнүн добушу менен жактырат. 4. пункту. Жогорку кеңеш Биринчиси, конституциялык мыйзамда каралган учурларда жана тартипте өзгөчө абалды киргизет. Бул маселе боюнча президенттин жарлыктарын бекитет же жокко чыгарат. Экинчиси, согуш жана тынчтык маселелерин чечет. Согуш абалын киргизет, согуш абалын жарыялайт. Бул маселелер боюнча президенттин жарлыктарын бекитет же жокко чыгарат. Үчүнчүсү, тынчтыкты жана коопсуздукту сактоону колдоо боюнча мамлекеттер аралык келишимдик милдеттенмелерди аткаруу зарыл болгондо. Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүн анын чектеринен тышкары жерлерде пайдалануунун мүмкүнчүлүгү жөнүндө маселени чечет. 4. Кыргыз Республикасынын аскердик наамдарын, дипломатиялык рангдардын жана башка атайын наамдарын белгилейт. 5. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сыйлыктарын, мамлекеттик сый акыларын жана ардак наамдарын бекитет. 5. пункту.
Жогорку кеңеш биринчиси президенттин жыл сайын кайрылууларын, маалыматтарын жана чет мамлекеттерден эл аралык уюмдардын өкүлдөрүнүн сүйлөгөн сөздөрүн угат. Экинчиси акыйкатчынын жана шайлоо жана референдумда өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын төрагасынын ар жылдык баяндамасын угат. Үчүнчүсү башкы прокурордун улуттук банктын төрагасынын эсептөө палатасынын төрагасынын ар жылдык отчетторун угат. Алтынчы пункту Жогорку кеңеш конституциялык каралган тартипте президентке каршы айып коет. Президентти кызматынан четтетүү жөнүндө чечим кабыл алат. Жетинчи, Жогорку кеңеш конституцияда жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган башка ыйгарым укуктарды жүзөгө ашырат. Мисалы үчүн Жогорку кеңештин депутаттары Конституциялык соттун, Жогорку соттун судьяларын шайлайт, ген прокурорду шайлайт, бошотот жумушунан, министрлер кабинетинин мүчөлөрүн бекиткенге макулдугун беришет, эсептөө палатасынын аудиторлорун толук шайлайт. Ошон үчүн алардыкы баягы мындай бир аз болуп калды дегендин ордуна ушу Жогорку кеңештин деңгээлин кантип көтөрөбүз, ушу Жогорку кеңеш келечекте мындай келекелеген сөз укпай калсын, ошону биз кантип Жогорку кеңештин жумушун натыйжалуу кылып көтөрөбүз деп көп ойлонуш керек да. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз бүгүн 76-чы беренеде 80-чи беренеге чейинки камтылган пункттар тууралуу сөз кылдык. Эскерте кетсек, бул 2 глава Кыргыз Республикасынын мыйзам чыгаруу бийлиги деп аталды. Башкача айтканда, бул бөлүмдө Жогорку кеңештин депутаттарынын милдет укуктары кенен кесири камтылган. Кийинки чыгарылыштан кезиккенче саламатта туруңуздар.